УТРК Чу телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Жанара Эсенова. Саламатсыздарбы? Кыргызстанды 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн жаңы улуттук программасын иштеп чыгууга арналган стратегиялык талкууга старт берилди. Иш чарага президенттин администрациясынын өкүлдөрү, негизги министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери жана адистери, ар түрдүү тармактардын эксперттери, ошондой эле дүйнөдөгү алдыңкы консалтингтик компаниялардын бири Boston Consulting Group'тун өкүлдөрү катышууда. Негизги максат туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылууга, калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга жана мамлекеттик саясатты комплекстүү модернизациялоого багытталган өнүгүүнүн артыкчылыктуу багыттарын иштеп чыгуу. Талкуунун жүрүшүндө программаны ишке ашыруунун конкреттүү милдеттери жана механизмдери, ошондой эле аларга жетүү жолдору аныкталат. Талкуунун жыйынтыгы өлкөнүн узак мөөнөттүү өнүгүүсүнүн комплекстүү стратегиясын түзүүдө маанилүү кадам болуп калат деп күтүлүүдө. Шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү сунушталды. Сунушталган мыйзам долбооруна ылайык эми 30дан көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, анын ар биринен 3 депутат шайланат. Талапкерлерди саясий партияларда сунуштай алышат. Бул жана башка киргизилип жаткан өзгөртүүлөр боюнча демилгечи депутаттардын бири, төраганын орун басары Нурбек Сыдыгалиев маалымат берди. Максаты азыр мурункудай баягы партия менен анда мандат не болчу, биз болсо ошону как мындай округка бөлдүк, 30 округка. 30 округка бөлүп, 30 округтан ушу ар бир округтан 3 депутат болот, экөөсү эркек болот, бирөөсү аял болот да. Эркектер өзүнчө бири-бири менен конкуренция болот, алар кимиси ким көп алса болсо ошонусу келет да, эркек башындагы экөөсү. Андан кийинкилери ал очередте турат. Аялдардыкы тоже ошондой болот да. Кимиси көп алса, ошол аял келе берет, калгандары очередте болот да. Очередте болгону бир баягы биз эме деп атабыз. Анткени буга чейинки баягы мамлекеттен көп шайлоо болуп кетпедиби? Ошондо көп расходдор болду. Анан ошол расходдорду биз сүйлөшүп атабыз өзүбүз. Шайлоо кылбай эле кийинки очередте турганы келе берсин депчи ошол. Эгер бирөөсү баягы ар кандай кызматтарга кетип калышы мүмкүн. Ошондо артындагысы келе берет да, бирден. Кайра шайлоо болбойт. Шайлоо бир эле болот да ошондой. Мөөнөтүнөн мурда эч кандай шайлоо болбойт. Бул тууралуу бүгүн 19 февралда Жогорку кеңештин жыйынында төрага Нурланбек Тургунбек уулу билдирди. Анын айтымында депутаттар тобу шайлоо системасын өзгөрткөн жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Бул маселе өлкө жетекчиси менен да макулдашылган. Ошол эле учурда парламент таркатылып, күзүндө мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүлөт деген кеп бар. Алардын баары куру бекер сөз. Кезексиз же мөөнөтүнөн мурда шайлоолор болбойт. Президенттик жана парламенттик шайлоолор кийинки жылы өз убагында өтөт. Андыктан азыркы 7-чакырылыштагы парламент ишибизди жигердүү улантып, элибиз үчүн кызмат кыла беребиз, деди төрага. Мындан сырткары Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Гүлшаркан Култаеваны шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлүгүнө бекитти. Гүлшаркан Култаева парламенттин депутаты. Анын ордуна Жогорку кеңешке жаңы депутат болуп Гүлсүнкан Жунушалиева келди. Улуттук коопсуздук мамлекетти сот тутумундагы коррупцияга каршы күрөшүү, жарандардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, мыйзамдуулукту камсыздоо боюнча аткарылып жаткан иш-чаралардын алкагында Бишкек шаарынын Ленин райондук соттук аткаруучулар кызматынын айрым кызматкерлери тарабынан уюштурулган туруктуу коррупциялык схеманы аныктап бөгөт койду. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, сот аткаруучулар капитан жана лейтенант жеке кызыкчылыктарын көздөп, мыйзамсыз кирешелерди алуу максатында жарандардан залап акча талап кылуу жана алуу үчүн ар кандай шарттарды түзүшкөн. Мисалы, жарандык талаш-тартыштарды кароодо сот чечими көбүнчө тараптардын биринин пайдасына чыгарып, сот аткаруучулар ошол тараптын кызыкчылыгы үчүн белгилүү аракеттерди жасоого милдеттүү болгон. Бирок, аталган кызматкерлер бул процессти узакка созуп, мыйзамсыз акча сыйлык албайынча өз милдетин аткарган эмес. УКМК мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кызыкчылыктарына каршы кылынган коррупциялык жана башка кылмыштарды алдын алуу максатында мыйзамдарга жазаларды күчөтүү жана чектөөлөрдү бекемдөө жаатында өзгөрүүлөр киргизилгенин эскертет. Коррупциянын бардык көрүнүштөрүнө каршы аябосуз күрөш жүрүп жатат.
Муну элибиз дагы оң кабылдап, жакшы жыйынтыктарга жетише алдык. Бирок коррупцияга каршы күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чараларга карабастан, мамлекеттик органдарда коррупциянын деңгээли жогору бойдон калууда. А бир кээ бир жерлерде өсүп да кетти. Учурда аталган мыйзамсыз аракетке тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө коррупционерлерге реалдуу жазадан качууга мүмкүндүк берген жеңилдетүүчү нормалар жоюлду. Эми айып пул менен котулуп, бир аз убакыттан кийин кызматка кайтууга мүмкүнчүлүк болбойт. Андыктан кармалгандар эч кандай жеңилдиксиз жазаган коррупциялык кылмыштары үчүн максималдуу катуу жазага тартылышат. Учурда өспүрүмдөр арасында орун алган зордук зомбулук күчөп, мектеп окуучулары тарабынан суицид курч болуп жаткан жагдайга байланыштуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан облуста жайгашкан билим берүү мекемелеринде укук бузууларды алдын алуу максатында бир нече иш-чаралар уюштурулууда. Алсак, үстүбүздөгү жылдын 18-19 февраль күндөрү Ысык Ата районунда лидер аталышындагы алдын алуу иш-чарасы өткөрүлдү. Бул иш-чара райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы жана милициянын полковниги Мелис Мырсалиев Кант шаарынын мектеп окуучулары менен жолугушуп, окуучулар арасында топтошуп мушташуу, зордук зомбулук жана башка укук бузууларды алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ошондой эле мындай жөрөлгө Жайыл районунун ички иштер бөлүмү тарабынан Кара-Балта шаарындагы номер 102 мектеп лицейинин окуучуларына ачык ишик күнү уюштурулду. Бул иш-чарага райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги, өспүрүмдөр менен иш алып баруучу инспекция жана жол коопсуздугу боюнча бөлүмдүн катышуусунда өттү. Анда лекциялар окулуп, укук бузуулар тууралуу түшүндүрүү профилактикалык чараларынын түрлөрү жана укук коргоо органдары тарабынан коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында колдонулуучу атайын каражаттар тууралуу маалымат берилди. Иш-чаранын соңунда ардагерлер кеңешинин төрагасы өзүнүн кызматтагы тажрыйбасы менен бөлүшүп, укук бузууларга жол бербөө жана мыйзамга баш ийүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Белгилей кетсек, ушул иш-чаралар укук бузууларга жол бербөө, укуктук жана социалдык тарбиялоону күчөтүү, ошондой эле коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында маанилүү маалыматтар менен камсыз кылууга багытталган. Кыргыз Республикасынын жер кодексин колдонууга киргизүү жана айрым мыйзам актыларынын күчүн жоготуу тууралуу мыйзам долбоорунун 6-беренесине ылайык мурда жеке менчикте болгон багбан даачалык жер участкаларында тиешелүү инфратүзүмү бар багбанчылык бирикмелерге айыл же башкача айтканда калктуу конуш статусу берилмекчи. Бул жерлер айыл чарба же өнөр жай үчүн ылайыктуу шарттарды камтыбайт жана курулуш, өрт коопсуздугу, санитария нормаларына дал келбейт. Деген менен Чүй облусунун Соклук, Аламүйдүн жана Ысык Ата районундагы көпчүлүк багбанчылык бирикмелеринде 30 жылдан ашуун туруктуу жашап келген жарандар мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү социалдык кызматтарды толук кандуу ала албай жатканы маалым болду. Жогоруда көрсөтүлгөн көйгөйлөр ар бир жолугушууларда айтылып, бул маселелерди чечиш керек деген талаптарын койгон жарандар көпчүлүк болгондуктан айыл макамын берүү калктуу конуш болуш керек экендигин чечүү боюнча маселеси ийгиликтүү ишке ашууда. Бирок, укук коргоо органдарынын маалыматтарына ылайык, бул багытта өз кызыкчылыктарын коргонууну көздөгөн күчтөр WhatsApp жана Telegram тиркемелери аркылуу жаңы жер кодексинин кабыл алынышы менен аймактык административдик реформанын жыйынтыгы катары Аламүйдүн районунун Бишкек шаарына өткөн айыл тургундарынын мурда үлүшкө алган жер тилкелерин мамлекет кайра алып коет деген туура эмес маалыматтарды таркатууда. Белгилей кетсек, бул чыгымчыл маалыматтар негизсиз жана чындыкка дал келбейт. Жарандарга мурда берилген үлүш жер тилкелери алардын жеке менчигинде кала берет жана бул алардын конституциялык укугу болуп саналат. Аймактык административдик реформанын жыйынтыгы боюнча Бишкек шаарынын курамына кирсе да эч кимдин менчик укугу өзгөрбөйт. Жарандарды туура эмес чакырыктарга жана такталбаган маалыматтарга ишенбөөгө чакырабыз, деп айтылат маалыматта. Бишкекте курулуш аянтчаларында атайын техниканын дөңгөлөктөрүн жуучу пункттардын бар жогун текшерүү боюнча рейд өттү. Текшерүүгө мэриянын жана муниципалдык инспекциясынын өкүлдөрү катышты. Кандай мыйзам бузуулар аныкталды жана кандай чаралар көрүлдү? Бул туурасында кийинки материалда.
Бишкекте курулуш аянттарындагы атайын техниканын дөңгөлөктөрүн жуучу пункттардын бар жогун текшерүү боюнча рейд өттү. Текшерүү 3 курулуш аянтын камтыды. Биринчи объект көп кабаттуу үй курулуп жаткан жер. Бул жерде жүк ташуучу техниканын дөңгөлөктөрүн жуучу жабдуулар такыр эле жок болуп чыкты. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев курулуш компаниясын нормаларды сактабаганы үчүн катуу сынга алды. Тозган эмес, бияк эртең азыр кайта бияктын баары мусор болот да. Шагылдым мен кече төшөп турмун экен. Суу сагып атат этакта. Ким могу сууга жок? Анан көрүп атат. Экинчи объектиде да ушундай эле абал байкалды. Курулуш аяктап калганына карабастан дөңгөлөк жуучу пункт каралган эмес. Нормаларды аткарбаганы үчүн компанияларга 23 000 сом өлчөмүндөгү айып пул салынышы мүмкүн. Порядке штраф салдык уже. Жок, штраф салганыңар эмне анда? Жаппайсың, силер айтпадыңыз. Уведомление бергенсиңер. Будан кийин бүт жабылат дегенсиңер. Борбор болгондо бул кайсы жер анда? Бул каяк? Биз каякта турабыз? Бүгүн эртең менен эки эле курулуш жайга келдик. Эки жерде тең мына машиналардын дөңгөлөгүн жуучу жайлар такыр жок да. Мына азыр жаз келип атат. Эми бул чаңдын баары азыр абага көтөрүлөт. Кышында смог болуп турса, жайында ошол смогко, жазында смогко кошулуп чаң да көтөрүлөт. Ошондуктан биз 10 күн рейд жүргүзөбүз. Ал жерде биздин тиешелүү ишканалардын дагы ишмердүүлүгү каралат. Жетекчиликтин да кабыл алган чечимдери кабыл алынат. Кандай чечимдер убагында кабыл алган? 1 жылдан бери бияка мойка эмес, мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, мойканын да иши башталган эмес да. Бирок курулуш бүтүп атат. Үчүнчү объект боюнча эң көп даттануулар болду. Жергиликтүү тургундар жүк ташуучу унаалардын жолдорду баткак кылып булгап жатканына нааразы. Бул жерден чыгып аткан машиналар өзүңүздөр көрүп атасыздар, кандай лайды алып чыгып атат. Ушул лайды ушул объекттин ичине жууп, тазалап, калтырып гана таза дөңгөлөк менен чыгыш керек жолгочу. Анан булар ошо эрежени сактабагандан улам келип ушул нерсенин баардыгы болуп атат да. Жол эле эмес, баягы жолдун боюна турган курулган немелерди карасаңар, сарайларды, заборлорду жарылып кеткен жерлер бар. Бутке баскан эле алда жерде турат забору, жарылып аягына адам арматура менен тарттырып бекитти анычы. Үйлөргө залакасы тийип атат. Башы грузный булар баягы өстөрүн эле пустой салмагы абдан эле чоң, анан жүктөлгөндө дагы бир 30 тоннанын тегерени болот окшойт да кебетесичи. Ошондон улам баягы ар бир чуңкурга секирген сайын машина жер мар титирет болот. Бул жерге объектке биз уже жазма буйрук бергенбиз. Айлананы таза сактагыла. Бул жерге болсо жанагы машина чыгып атканда дөңгөлөктү жуй турган ванночка кургула деп, моечный пункт деп коебуз. Ошо моечный пункт кургула деп берилген. Ошол эмени жолго болсо шагыл төккүлө, чтобы лай чыкпасын деп шагыл төгүү боюнча жазма буйруктар берилген. Техникалык көзөмөл кызматынын өкүлү бул объектте учурда дөңгөлөк жуучу пункт каралып жатканын билдирди. Жакынкы күндөрү дөңгөлөктөрдү тазалоо үчүн эстакада орнотулуп, айлана чөйрө тартипке келтирилет деди ал. Нормага ылайыктатып баарын жасап атабыз. Сиздер көргөндөй бул жерде атайын авто жуучу площадка даярдалып, темирден эстакадалар жасалып атат. Силиби дагы көрдүңөр, ал жакка ванночка даярдалып атат. Чыгып, бу жерден дагы жуулат машиналар. Жолдор түздөп, постоянно түздөп, азыр ошо тоңдон кийин азыр тазалап жолдорду чыгарып эметебиз. Учурда Бишкекте 457 курулуш объектиси бар. Бардык аянттар текшерүүдөн өтүп, курулуш компанияларына тиешелүү көрсөтмөлөр берилет. Муниципалдык кызматтар көчөлөрдүн булганышын алдын алуу жана экологиялык абалды жакшыртуу үчүн көзөмөлдү күчөтүшөт. Назира Бегалиева, Сымбат Алмазова, Данияр Телебалдиев, УТРК Бишкек шаары. Өлкөдө эпизодикалык абалды туруктуу кармоо жана жаныбарлардын жугуштуу улаңдарын алдын алуу максатында республиканын бардык аймагында мал жандыкты жазгы эмдөө иштери башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, ушул тапта кутурма оорусуна каршы малга вакцина сайылып, ал эми эхинококкозго каршы ит мышыктарга дагы дары берилип жатат. Биздин чыгармачылык топ Сокулук районундагы мал чарбаларынын биринде мал жандыкты профилактикалык эмдөө иштеринен кабар алып келишти.
Бул Сокулук районунун Манас айыл өкмөтүнө караган Фрунзе айылындагы мал чарбасы. Мында 1500 баш ири мүйүздүү бодомал багылат. Жылына жаз күз айларында жугуштуу ылаңдардан алдын алуу максатында мал жандыкты эмдөөдөн өткөрөт. Ар бирөө номеру менен мына. Азыр деген 5 талоодот, бияка 5-чи номер, 5-чи проверкага жазылат да. Анан бияка уйдун аты кличкасы полный. Анан кийин бияктан түзүлөт. Шунун кайсы уй экенин билебиз да биз. Бул жерде саан уйлар 400 баш. Ошолорго биз жыл сайын күз жазында азыр уже жасап атабыз. Каналып яшур вакцинасына тутабыз. Яшур вакцина вет управлениеден келет бизге. Быйыл декабрь айында алдык 2400 доз. Ошону полностью поголовье 2 фермага уже баштадык атып. Малдардын абалдары жакшы, оорушкан жок, яшыл болуп. Биз жыл сайын 2 жолу вакцинация жасайбыз. Эскерте кетсек, мал жандыкты эмдөө жылына республикалык бюджеттен 9 ооруга каршы сатып алынат. Алар кутурма, шарп, бруцеллез, сибир жарасы, кой эчкилердин кыргыны жана башка. Ветеринардык кызмат бардык жарандарды мал жандыкты профилактикалык эмдөөдөн милдеттүү түрдө өткөрүүгө чакырат. Себеби бул баарыбыздын саламаттыгыбыз үчүн маанилүү. Азыр Сокулук району боюнча эмдөө жүрүп атат. Шарпка карата негизи 9 ооруга берилет. Ошонун ичинен шарпкага карата азыркы малда жүрүп атат. Сокулук району боюнча бир 7,5 миң бодого бүгүнкү эмделди да. Андан кийин ал шарп эмдөө бүтүлгөндөн кийин аны жанагы иммунитет пайда болгуча 22 күн өтөт. Андан кийин сибир жарасын атабыз. Андан кийин 11 күндөн кийин карасан атабыз да. Мамлекеттик токтомдун алкагында адамдардын ден соолугуна зыян келтире турган мал оорулары алсак шарп, күл, кутурма, эхинококкоз, бруцеллез ылаңдарына каршы эмдөө бекер жүргүзүлөт. Мындагы мал чарбада багылып жаткан бодомал жаз күз айларында тыкыр эмдөөдөн өтөт. Договор бар бизде районный вет инспекция менен. Эки жолу бир жылда вакцинация болот. Вакцинация убагында болот бизде. Анан тиги болбой калбайт. Убагында баары сайылат, уколдун баары сайылат. Ошо. Белгилей кетсек, аталган ооруларды алдын алуу максатында ветеринардык кызматтын Сокулук райондук башкармалыгы тарабынан мектеп окуучуларына атайын ачык сабактар уюштурулуп, эл арасында окутуу, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жылына эхинококкусуна Кыргызстанда 900га жакын адам ооруп, анын 20% операция жолу менен айыгышат. Эхинококкустун дагы бир небеси болот. Бул жылына бул операциядан кийинки 300 адам жылына Кыргызстанда каза болуп калат. Өлкөдө эпизоотиялык абалды туруктуу карбоо жана жаныбарлардын жугуштуу ылаңдарын алдын алуу максатында республиканын бардык аймагында мал жандыкты жазгы эмдөө иштери башталды. Айгерим Дүйшөбаева, Кудрат Ташмурзаев, УТРК Чүй, Сокулук району. Чүй электр тармактары ишканасы 1 марттан 1 ноябрга чейин күз-кыш мезгилин ийгиликтүү өткөрүү үчүн эскирген электр жабдууларын алмаштырып, бузулганын оңдоо иштерин башташат. Энергетика министрлигине билдиришкенде, быйыл Чүй облусунда 76 чакырым СИП-2 аба чубалгысы тартылып, 1900 даана темир-бетон электр мамлалары орнотулмакчы. Мындан тышкары 5 даана трансформатордун кубаттуулугу жогорулатылат. Маалымат үчүн Чүй электр тармактары ишканасы Чүй облусунун жашоочуларын жана өндүрүш тармагын электр энергиясы менен камсыз кылган курамында Геймин, Чүй, Ысык Ата, Кант, Аламюдин, Сокулук, Москва, Жайыл, Панфилов райондук электр тармактары бар ишкана. Алар облус боюнча 299.373 керектөөчүнү тейлейт. Эске салсак, 2024 жылы капиталдык курулуш иштеринин алкагында энергетиктер тарабынан Чүй облусу боюнча 73 чакырым 0,4 киловатт чыңалуудагы СИП-2 аба чубалгысы тартылып, 3100 даана темир-бетон электр мамлалары орнотулган. Бишкектин туристтик милициясы Борбор калаанын конокторуна ыңгайлуулукту жана коопсуздукту камсыз кылат. Бул бөлүмдүн кызматкерлери туристтик жайларга күзөт жүргүзүп гана тим болбостон, чет элдик жарандарга ар кандай кырдаалдарда да жардам көрсөтүшөт.
Рахат Кожогулов патрулдук күзөт кызматынын туристтик взводунда 5 жылдан ашык убакыттан бери тескөөчү болуп иштеп келет. Ал үчүн туристтик милициядагы кызмат бул жөн гана иш эмес. Кыргызстанга келген конокторго меймандостукту көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк. Англис, түрк жана араб тилдеринде эркин сүйлөгөндүктөн ал чет элдик туристтерге маршруттар, маданий объектилер боюнча кеңеш берип, эң татаал кырдаалдарда да көмөктөшөт. Көбүнчө биз туристтер менен иштешебиз. Туристтерге ар тараптан жардам берип, 102 кызматынан келген чакырууларга өз убагында барып, туристтерге жардам берип, колдоо көрсөтүп, ар тараптан ошо эмне жардам болсо, ошол кылмыш болуп атабы же эмне жардам, ошо ар тараптан жардам көрсөтөбүз да. Where from? Pakistan. Pakistan. Which city? Which city Lahore? And how many long time in here in Kyrgyzstan? 2024-жылдын күз айларынан бери туристтик милициянын кызматкерлери ар кандай маселелер боюнча 125 чет элдик жаранга кеңеш берип, 102 кызматы аркылуу 72 чакырууну тейлөөгө жетишкен. Мунун негизинде 320 протокол түзүлгөн. 6 айлык кызмат учурунда милиция кызматкерлери 2256 саат иштеп, шаардагы тартипти жана коопсуздукту камсыздап келишет. Чет элден келген жарандар мыйзамдуулук бузууларга кагылып калган учурларда өздөрүнүн жардамын көрсөтүшөт. Ошол эле учурда өзүнө тандык тиешелүү документтерин жоготуп алган учурлар болушат. Ошол учурларды эске алып кызматкерлер түшүндүрмө иштерин жүргүзүп жана таап беришип, кайтарган күндөрү да учурлар катталган. Бизде чет тилин билген кызматкерлер кызматка алынат. Чет тилинде именно англис тилинде сүйлөшөт, француз тилинде сүйлөгөн кызматкерлер бар бизде. Ошондой эле араб тилинде сүйлөгөн кызматкерлерибиз бар. Сөзсүз түрдө бир критерияны да каттап кетебиз. Именно сөзсүз түрдө тил билиште эмес, физикалык нормативдик актыларды жакшы билген кызматкерлер, жогорку билимдүү кызматкерлер гана кабыл алынат бизге. Мы сегодня второй день. Биз бүгүн ушундай кооз өлкө Кыргызстанда Бишкекте жүргөнүбүзгө 2-чи күн болду. Мен бул шаарды, ысык көлдү, жалпы эле Кыргызстанды жакшы көрөм. Биз курбум экөөбүз чогуу келип, сонун музейге кирдик. Бирок шаарды жакшы билбегендиктен кайда барышыбыз керек экенин так түшүнө албай, мындан ары кайсы жол менен кетүүнү билбей калдык. Ошондуктан бизге милиция кызматкерлери жардам берди. Алар абдан жылуу кабыл алып, достук мамиле кылып, керектүү маалыматтарды беришти. Бул жактын эли абдан жакшы. Милиция кызматкерлери да абдан жардамчыл болуу керек экен. Чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Ребята, благодарны очень. Туристтик милиция Борбордун негизги туристтик жайларына күзөт жүргүзүп, шаар тургундары менен коноктордун коопсуздугун камсыз кылат. Бөлүмдө чет тилдерин мыкты билген 61 офицер иштейт. Бул чет элдик туристтер менен натыйжалуу иштөөгө мүмкүндүк берет. Атайын ротанын өзгөчөлүгү мында атчан бөлүм дагы бар. Ал чет элдик мамлекет башчыларынын расмий сапарларында коштоп жүрүүгө, массалык иш-чараларга, издөө операцияларына жана коомдук тартипти сактоого катышат. Бул Каверлийский рота милиция кайгылык күзөт кызматынын башкармалыгында бизде азыркы учурда 22 кызматкер, командир взводу менен 23, 32 ат кызматташыбыз бар. Булар коомдук коопсуздукту сактоодо, чет элден келген жарандарды жана делегацияларды коопсуздугун сактоо боюнча өздөрүнүн милдетин так аткарып кызматын өтөп келип жатышат. Бизде көбүнчө бул кызматка аларда биз ат үстүндө минген балдарды кабыл алабыз. Ошондой эле физикалык даярдыгы менен алабыз. Сөзсүз түрдө атты сүйгөн, ат менен тил табыша алган балдарды кабыл алабыз биз. Аттар негизи жетиштүү. Ар бир кызматкерге бирден ат бекитилип берилген. Бишкектин туристтик милициясы чет элдик конокторго жардам берип эле тим болбостон, шаардагы тартипти сактоого да активдүү катышат. Бул иш Кыргызстандын оң имиджин калыптандырууга жана чет элдиктердин өлкөгө болгон кызыгуусун арттырууга салым кошот. Назира Бегалиева, Айсулуу Өмүрзакова, Жумабай Исманалиев, ОТРК Чүй. Бүгін Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 21 февраль эне тилдин эл аралык күнүнө карата кереге кеңеш жыйын өткөрүлдү. Анда чет элдик жана расмий тилде билим алган студенттер үчүн кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун маселелери талкууланды. Ошондой эле мамлекеттик тилди окутуу ыкмаларынын жаңылоо керектиги дагы белгиленди. Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз тили жогорку окуу жайларында 3 багытта эне тил, экинчи тил, чет тил катары окутулат.
Азыркы учурда окутуу боюнча көйгөй бар. Маалыматтык технологиянын өнүгүшү менен заманга ылайык санариптик форматка өтүп, жаңыланган ыкма менен окутулушу зарыл. Бирок тилекке каршы билим берүү окуу жайларында эне тилибизди жеткиликтүү жана жеңил окута албайбыз. Мамлекеттик тил боюнча тиешелүү иштер жасалганы менен жетишсиз болууда. Ал үчүн бирдиктүү санариптик платформалар иштелип чыгышы зарыл. Бүгүн ошо керек кеңеште баардык жогорку окуу жайлар ошо кеңешип, мындан ары дагы кыргыз тилин экинчи тил катары окутууну күчөтүү, өркүндөтүү максатында кеңешебиз. Анан негизги максатыбыз ошо бирдиктүү типтүү программа иштеп чыгуу, жумушчу программа иштеп чыгуу. Анын негизинде ошо студенттер үчүн, мугалимдер үчүн кыргыз тилин экинчи тил катары окутуу багытында окуу методика комплекстерди иштеп чыгуу, ага кошумча бүгүнкү замандын талабына ылайык санариптик платформаларды, ошо кыргыз тилин окутуу боюнча санариптик платформаларды иштеп чыгабыз. Буюрса келе жаткан окуу жылында биз ошо жалпы жогорку окуу жайлар Кыргыз Республикасындагы кыргыз тилин эне тил катары, экинчи тил катары, чет тил катары окутуу боюнча бардыгы жаңыртылган программа, жаңыртылган окуу методика комплекстери менен иштеп баштайбыз буюрса. Кыргыз тилин өнүктүрүү, жайылтуу боюнча ыкмалар учурдун талабы. Бул боюнча Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети атайын долбоор иштеп чыгып, кереге кеңешке аны сунуштоодо. Көп университеттен азыр бул жерде катышуучулар отурат. Бирок бул тема биз үчүн дайыма. Биз буну дайыма көтөрүп келебиз. Анан ошол биздин өзүбүздүн кыргыз тилибизди, эне тилибизди мындай жайылтууга, өркүндөтүүгө, муунга сактап калуу бул биздин парзыбыз экенин биз түшүнүү менен бул ушул датага же болбосо жана ЮНЕСКО тарабынан белгиленип атат да 21-чи эне тил катары. Ал эми 23-сентябрда дагы биз ар бир курамдар ушул темага байланышкан иш-чараларды өткөзүшөт. Ошондой эле мамлекеттик тилди окутуунун заманбап методдору деген сынак жарыялашып, аныкталган жеңүүчүлөрдүн сабак ыкмаларын китеп кылып чыгарып, мугалимдерге таратып жатышат. Университетте 500дөн ашык чет элдик студенттер окуйт. Алар кыргыз тилин чет тил катары окушат. Бул албетте окутуу методикасынын көз каранды. Биздин бардык дээрлик аудиторияларда интерактивдүү панелдер бар. Ошол сабактарын, лекцияларын дагы, практикалык сабактарды дагы, слайд же болбосо ошол интерактивдүү панелдерди колдонуу менен сабак өтүшөт. Бул жерден көбүнчө эми кыргыз тилинби, же орус тилинби, же дагы бир чет тилдеринби окутууда, үйрөтүүдө бул биздин ошол берген методикадан көз каранды. Бул жерде баягы биз салттуу методикадан азыр алысыраак биз интерактивдүү методикаларды колдонуп, анын ичинен баягы тилди кандай тез үйрөтүү боюнча дагы бизде илимий проекттер бар. Бул биздин өзүбүздүн университетке тиешелүү. Эне тилибизди окутууга багытталган заманбап методиканы жакшыртуу келечек муундардын тил үйрөнүүгө болгон кызыгуусун арттырат. Инновациялык ыкмаларды колдонуу сапаттуу билим берүүнү камсыздайт. Жаштарга жеткирүү болуп саналат. Ал үчүн биз санариптик форматка өткөрүшүбүз керек. Бардык окуу материалдарын жана атайын электрондук окуу китептерин, аудио, видео материалдарды, ошондой эле анимациялык фильмдерди, көркөм тасмалардын бардыгын ошо мамлекеттик тилде чыгарып, мамлекеттик тилге которуп, ошону социалдык тармактарда кеңири жайылтышыбыз керек. Атайын видео блогторду, контенттерди түзүшүбүз керек. Мына ошондо биз келечек муунду кызыктырып, ошол өзүнүн эне тилин сүйүүгө, эне тилинде сүйлөөгө аралаштыра алабыз деген ойдобуз да. Кыргыз тилин окутуу боюнча маселелер жогорку окуу жайлардын гана көйгөйү эмес. Бул бала бакчалардан башталып, тилдин сүйлөнүүгө, кеңири колдонулууга муктаж болгондугу окутууну жаңылоого мажбур экенибизден кабар берет. Клара Кудайбергенова, Асылбек Курманалиев, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй. Мына ушундай жаңылыктар топтому бүгүнкү күндү жыйынтыктады. Бул жана башка жаңылыктар менен кененирээк УТРК Чүй телеканалынын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.